балдар. Аралыктан окутууну улантабыз. 11-класс алгебра жана анализдин башталышы 1-чейрекке карата текшерүү. Силер менен математика мугалими Дамир эже. Бүгүнкү сабакта текшерүүбүздү баштапкы функция интеграл темасына жазабыз. Жазуунун элементтерин сактап, таза жана туура чыгарып жиберебиз. Убакыт чектелүү 90 минутта берилет. Эскертүү: балдар, биз дайыма текшерүүчү өзүнчө дептерге жазчубуз. Бүгүн да ошондой кылып, беттер ачып, берилген эсептерди чыгарып жөнөтөсүңөр. Көрсөтүлгөн аралыкта f функциясынын баштапкы функциясы кичинекей f экенин далилдегиле. Асы чоң f at x барабар 2/1 косинус 2x-тын x f at x барабар минус синус 2x x бүткүл саноогуна тиешелүү ушунун баштапкысы экенин далилдейсиңер. Далилдөөнү билесиңер. Ал үчүн баштапкы функциядан туундалганда эрежеси боюнча баштапкы функциянын келип чыккан функция кичинекей f at x'ке барабар болуш керек. Ошону эстеп баштапкы функцияларын табабыз. Берилген функциянын баштапкысы экенин далилдейбиз. Б чоң f at x барабар квадраттык тамырда 4 минус x квадрат. Ушул f at x барабар минус x бөлүнгөн квадраттык тамырда 4 минус x квадрат функциясынын баштапкысы болорун далилдейсиңер. Кайсыл аралыкта? X тиешелүү болуш керек минус 2-ден плюс 2-ге чейин. Экинчи тапшырма. Графиги эң чекит аркылуу өтө турган f-тин баштапкы функциясын тапкыла. Мынакей f функциясы берилген. Бул функциянын графиги 4x плюс 1 бөлүнгөн x квадрат деген функциянын графиги m абсциссы 1-ге, ординатасы 4-кө барабар болгон чекит аркылуу өтөт экен. Эми ушул өтө турган функциянын баштапкысын чоң f at x-ты табабыз. Баштапкысын табасыңар. Мындай мисалдарды чыгаргансыңар. Ошол эки мисалга салып формуланы издеп чыгарабыз. Үчүнчү тапшырма. Төмөнкү сызыктар менен чектелген фигуранын аянтын тапкыла. Карайлы. Y барабар 1 минус косинус x деген функция берилиптир. Тригонометриялык функциянын графигин сызганды билебиз. Биринчи, ушул сызыктар менен чектелген ийри сызыктуу трапециянын чиймесин чийип алабыз координаталык тегиздикте. Анан кийин y барабар 0 деген түз сызыктын функциясын графигин сызасыңар. X барабар минус 2-ден 1 деген сызык. Бул A-нын ордунда турат, бул B-нын ордунда турат. X барабар 2-ден π деген сызыкты сызасыңар. Бул эки сызык тең кайсыл окко параллель болот? Y огуна. Ал эми y барабар 0 деген бул кайсы менен дал келет? X огу менен дал келет. Мына ушул эки сызыктар менен чектелген фигуранын аянтын биринчи чиймеде чийип алып туруп, андан кийин аянтын эсептейбиз. Тапшырма. Биринчи чейректе өтүлгөн темаларды кайталайсыңар. Баштапкы функция, интеграл деген. Андан кийин өз алдынча кайталоо үчүн көнүмүнү чыгарып үйрөнгүлө. Текшерүүчүдө сен үчүн оор деп эсептеген тема боюнча видео сабактарды кайрадан көр жана мисалдарды чыгар. Кийинки сабакта жолуккуча саламатта болгула.